Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Садыр Жапаровдун эжеси Польшадан кармалды. Сыймык Жапакеев: чоңдордун балдары чет өлкөдө өсүп, Google, Facebook'тарда иштешет. Кыргыздын балдары гастарбайтер, көпүрөнүн астында жатпайбызбы? Чоң азаттын лидери: биздин артыбызда Раима Троимов турган жок. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Июнь айынан баштап жума сайын Россиядан Кыргызстанга чартерлик каттамдарды уюштуруу пландалып жатат. Бул маалыматты бүгүн 26 майда Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Учурда 1,5 миңдей адам кезекте турат. Алардын арасында оор абалдагы бейтаптар, кош бойлуу аялдар, жаш балдар жана карыялар бар. Жогорудагы категорияга кирген жарандар июнь айы ичинде мекенине жөнөтүлөт. Элчиликтин алдындагы штаб жогорудагы категорияларга кирбеген, бирок Кыргызстанга кетүүнү каалаган жарандарга сабырдуулукка жана авиа байланыштарын жана Россия-Казакстан чек арасынын расмий ачылышын күтүүгө чакырат. Карантинге байланыштуу Казакстан Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен чек ара бүгүнкү күнү жабык экендигин эскертебиз, деп айтылат маалыматта. Ошондой эле элчилик жарандары автобустар менен кетүү тууралуу алдамчылардын сунуштарына макул болбоого чакырат. Автобус жана авиа каттамдардын уюштурулушу тууралуу социалдык тармактарда, WhatsApp тайпаларда таркалып жаткан маалыматтар жалган экендигин белгилейбиз. Ошого байланыштуу мамлекеттик расмий булактарда жарыяланган маалыматтар менен иш алып барууну, Россияда бекитилген санитардык медициналык эрежелерди жана жеке саламаттыкты сактоону өтүнөбүз, деп кошумчаланат кайрылууда. Ушул жылдын 1-июлунан тарта электр энергиясына болгон жаңы баа иштей баштайт. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга отун энергетикалык комплексин көзөмөлдөө мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Миргүл Айдарова билдирди. Анын айтымында 27 мартта өкмөт 2020-2023 жылдарга карата баа саясаты боюнча токтом кабыл алган. Ал документ 12 июнда күчүнө кирмек. Биз ал датаны июнь айынын башына жылдырууга укугубуз жок. Ал токтом 1-июлдан баштап эсеп фактурасы 1 айга чыгат. Эгер айды 2ге бөлсөк, энергетика тармагында көйгөйлөр пайда болот. Ошондуктан жаңы тариф 1-июлдан тарта киргизилет, деди Айдарова. 1 киловатт-саатка тарифтер төмөндөгүдөй. Салыктарды эске албаганда балдар үйлөрү үчүн 1 сом 58 тыйын, азыркысы 2 сом 24 тыйын. Электр кубаты менен жүргөн транспорт заряд алчу жайлар 1 сом 58 тыйын. Эгер мындай жайлар ачылып калса, алар троллейбустук ишканалардын тарифи менен төлөөрү каралган. Майлинг фирмалар үчүн 2 сом 91 тыйын. Бул категорияга өзүнчө тариф каралган эмес. Башка тарифтер мурдагы бойдон калат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму гидроксихлорокинди коронавирус инфекциясынан дарылоочу препарат катары сыноо бейтаптардын ден соолугуна кооптуу дегенден улам токтоп калганын билдирди. Бул тууралуу BBC жазды. Буга чейин COVID-19 менен ооруган кыргызстандыктарды вируска каршы дары-дармек менен, анын ичинде гидроксихлорокин менен дарылап жатканын кабарлаган болчу. Препарат коронавирус менен ооругандардын өлүм тобокелдигин жогорулатышы мүмкүн деген тыянак жүргүзүлөрдөн кийин аны колдонууну бир нече мамлекет токтоткон. Гидроксихлорокин безгек жана башка ооруларга каршы натыйжалуу, бирок эч бир клиникалык сыноо аны COVID-19 дарылоо үчүн колдонууну сунуш кылган эмес, деп айтылат маалыматта. АКШнын президенти Дональд Трамп медициналык эскертүүлөргө карабастан ушул дарыны пайдаланган, бирок жекшемби күнү андан баш тартканын айткан. Быйыл өтчү парламенттик шайлоого катышуу үчүн КСДП партиясы жаңы саясий платформа издеп жатат. Мурунку өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин уулдары жана партия түзүп, бул саясий кеңештин ичинде тегиз колдоо таппай жатканы байкалат. Абдрахмановдун партиясы өзүнчө унакта, КСДП өзүнчө турат. Ошондуктан алар шайлоого катыша албайт. Менин билишимче, эми социал-демократтар деген партия түзүлүптүр. Ага Атамбаевдин уулдары Кадыр Сейит жана депутат Карамушкина да кошулуптур. Эми аларга ак жол, бирок мен бул окуяны ЖМК аркылуу билип жатам. Бул саясий кеңешме талкууланып, бирдиктүү чечим кабыл алынышы керек эле. Андай болбой жатат, бул туура эмес, деди КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов. Ал учурда КСДП үчүн башкы багыт шайлоо эмес, саясий туткундарды бошотуу болушу керектигин айтты. Аталган партияны Атамбаев баштаган бир топ лидерлери алды кой таштагы, арты жээптеги коррупциялык айыптар менен абакта отурат. Күн Туу айыл өкмөтүнө караштуу Күн Туу айылынын Жамгырчинов атындагы орто мектебинин чатырын катуу шамал учуруп кетти. Бул тууралуу аталган айылдын жергиликтүү кеңешинин депутаты Канымбеков Адилет Канымбекович Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Анын айтымында караганда 1962-жылкы пайдубалы начар курулган мектептин эскилиги жетип, жамгыр жааган сайын чатырдан жыгачтары бошоп, шамалга туруштук бере албай учуп кеткен. Мектептин салынганы 60 жылдай болуп калса дагы эч бир капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Натыйжасында дубалдары урап баштаган. Бул мамлекеттин көрүнүшү тургундарды ыйлай турган абалга алып келди. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт менен директорго мектептин тегерегин тоскулай
окуга деген маалымат келип түштү. Бирок Күнтүү айыл өкмөтүнүн бюджети 3,5 миллион сом эле болгондуктан эч нерсеге жетпей жатат. Ошондуктан эл чогулуп мамлекеттен жаңы мектепти талап кылып жатабыз, деди ал. Булак nazarnews.kg. Соттолгон саясатчы Садыр Жапаровдун бир тууганы Райкуль Жапарова Польша мамлекетинде кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Ички иштер министрлигине билдиришти. Ал Интерпол аркылуу мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Учурда башкы прокуратура Жапарованын мекенине экстрадициялоо маселесин карап жатат. Райкуль Жапарова Ысык көл инвестициялык банкынын башкармалыгынын төрайымы болгон. 2010 апрель окуясынан кийин укук коргоо органдары бир нече жарандардын арызы менен кылмыш ишин козгогон. Анда мурдагы президенттин баласы Максим Бакиев башында турган топ аталган банктын рейдерлик жол менен тартып алгандыгын айтылган эле. Жергиликтүү ЖМКлар анда Максим Бакиев банк кызматкери Райкуль Жапарованын жардамы менен ишкананы мыйзамсыз менчиктеп алганын жазышкан. Кийин аны төрайым кылып шайлашкан. Жапарова Кыргызстанда 2015-жылы сыртынан соттолгон. Жапаровага мыйзамсыз жол менен алынган акча каражаттарын же башка мүлктөрдү легалдаштыруу, шылуундук жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланды деген айыптар тагылган. Достор, баары жүрөктөн, мен эч нерсеге чакырык таштаган жокмун. Көзүңөрдү ачкыла, ойлонгула, мындай жашаш болбойт, башка болбойт деп билдирди 25 майдын кечинде Чоң Казат кыймылынын лидерлеринин бири Сыймык Жапакеев токтогулдук чоң казатчыларга кайрылып. Ит минген жашоо чоңдордун балдарынын баары чет өлкөдө окуп, чет өлкөдө иштеп, Google, Facebooktарда иштешет экен. Кыргыздын балдарынын баары гастарбайтер, көпүрөнүн астында жатпайбызбы? Силер эми өзүңөр ойлонгула. Чыйкандын өзөгү жарылды. Эми коррупционерлерди өзөгүн тазалаш керек да. Ириңди эл өзү тазалаш керек. Мен жалгыз тазалай албайм да. Биригип туруп тазалаш керек. Эчтеке акча албайбыз, байлыкка, бийликке, жогорку кеңешке умтулбайбыз. Жашоо оңосунчу, анан баары оңолот, деди Сыймык Жапакеев. Була kyrgyztoday.kg. Чоң Казат кыймылынын лидерлеринин бири УКМКнын бөлүмдөрүнүн биринин мурдагы башчысы Максат Мамытканов алардын кыймылын МБКнын башчысынын экс-орун басары Райымбек Матраимов каржылайт экен деген сөздөр боюнча журналисттерге жооп берди. Мамыткановдун айтымында бүгүнкү күндө коомдук кыймыл жөнөкөй жарандар тарабынан которулган каражаттардын эсебинен иш жүргүзүүдө. Биздин артыбызда эч ким турган жок, деп белгиледи ал. Матраимов эмес, ФСБ, Путинде эмес эч ким жок. Чоң Казатка эл жардам берип жатат. Муну менен бирге Мамытканов жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү тууралуу да аларга кайдыгер эмес, жарандар маалымат бергенде ишендирди. Эл өзү анын мүлкү тууралуу айтып жатат, документтерди да өздөрү алып келишүүдө, деди мурдагы чекист. Аскар Акаев Жумалиев анын досу экенин, ага конокко келип турарын айтып жатат. Акаевдин мүлкү ошондо кайда кетти? Эч ким билбейт. 15 жылдан бери качып жүрөт. Мындан сырткары Мамытканов Чоң Казаттын парламенттик шайлоого катышуу ниеттерин туурасында дагы жооп берген. Биз шайлоого барабыз деген жокпуз. Биз парламентке бара турган саясий күчтү даярдап жатканыбызды айтканбыз, деп жооп берген ал журналисттерге. Чоң Казат бул жөн гана кыймыл. Биз таза прогрессивдүү жаштарга чакырык жасадык. Ал эми ким берет азырынча белгисиз. Биз кайсы бир партияга кошулабызбы же жокпу, бул дагы кийинчерээк талкууланууга турган маселе. Ырчы Анжелика күйөрмандарына арнап Instagram баракчасына тамашалуу пост жазды. Кимиңер эмне дебегиле, эми мага баары бир алгачкы сүйүүмдү ачыктайм. Мен сени менен таанышканыма көп жылдан жүзү болдум. Так санын билбейм го, бирок эс тарткандан бери тааныйм. Ошол күндөн бүгүнкүгө чейин жүрөгүмдүн төрүндө жашап келесиң. Балалыгым, студенттик күндөрүм, турмушумдагы кооз даталардын ар бири сени менен коштолдум. Аны жакшы билесиң. Азыр отуруп ойлондум, сенсиз жашай албачудаймын. Сезимдер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Ар ким жашоосунун өзү каалагандай жашап өтүүгө укуктуу. Биринчи жолугушуубузда апкарып, кубанып, жан дүйнөм жыргап, дүйнөдө менден өткөн бактылуу адам жоктой туюлган, бир көрүп сүйүп калгам. Алгач экөөбүздүн кокустан соода борбордон таанышып калганбыз. Мен сени дароо байкагам. Эх ошол аруу күндөр, эх ошол сезимдер канча убакыт өтсө дагы бүгүнкү күнгө чейин өчпөй жашап келет. Билесиңби, сени көпкө көрбөй калсам, куса болуп жашоомдун маңызы жоголгондой, көңүлүм муңая түшөт. Өзгөчөсүң. Мен эле эмес, көп адамдын көңүлүн алган кереметсиң. Күз мезгилинин октябрь айы эле. Мен ал күндү такыр унутпайм. Эстен чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени сени биринчи көргөндө эле экөөбүз бири-бирибиз үчүн жаралганыбызды жетинчи сезим менен туйгам. Сени күндө көргүм келет, бирок ашыкча болуп кетеби деп корком. Сени эч кимге көрсөтпөй өздүк кылып алгым келет, бирок катып жүрүүгө сени мүмкүн эмес. Сенин ордуңа канчагандар талапкерлерин койду, бирок баары сага жетпеди. Эч кимди өзүңө тең эмес кандай күчүң бар, айтчы. А мен билем, сен табияттын жөнөкөйлүгүң менен бийик турасың. Эх алтыным, ушундан жазбачы, өзгөрбөчү, өзгөрсөң дагы жакшы жакка өзгөр. А мен сени түбөлүккө сүйө берем. Колумдагы жүрөкчөсү бар билеригим. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин артынан аңдып жүргөн белгисиз адамдар тууралуу маалымат таралган болчу. Алардын ким экени, кандай максатта жүргөндүгү такталып, маселе чечилди. Алар Ташиевдин коопсуздук кызматкерлеринин көзөмөлүнө түшүп калганын,
чындыгында мынчалык тыкыр көзөмөл бар экенине оң баа беришкенин айтып, Камчыбек Ташиевдин өзү менен байланышып, ыңгайсыздыгы үчүн кечирим сурашты. Ошол окуяга байланыштуу айрым мекендештерибиз Камчыбек Ташиев мечиттерде, коомдук жайларда өзү жалгыз жүргөнүнө дайыма күбө болушуңарды жазып, тынчсыздануусун билдиришкенин көрдүк. Унаасында өзү да жалгыз айдап, коопсуздугуна көңүл бурбай жатат деп кабатыр тарткандар да көп болду. Ушул жагдайга байланыштуу төмөнкүлөр билдирилет. Камчыбек Ташиевдин жакшы даярдыктыгы, профессионал деңгээлде иш алып баруучу коопсуздук кызматкерлери бар. Алар Камчыбек Кыдыршаевичти ар дайым аралыктан байкап, коопсуздугун камсыз кылуу менен алек. Кайсыл жерде болбосун тийиштүү аймак жана Камчыбек Ташиевдин айланасы дал ошол коопсуздук кызматкерлеринин көзөмөлүндө болот. Унаада жалгыз өзү жүргөнү менен анын жолунун алдында жана арткы аралыкта тийиштүү тараптарда сөзсүз түрдө тийиштүү жеке жан сакчылары дагы ар кандай унаалар менен өз милдеттерин аткарышат. Албетте мунун баары жетиштүү жашыруун талаптарынын аткарылышы менен ишке ашырылат. Биринчиден, жараткан Аллах өзү ар кандай жамандыктан сактасын. Камчыбек Ташиевдин коопсуздугунан кыжаалат тарткан жалпы мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз.